Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү айтыла турган тема үйдүн үстүнө экинчи кабат куруу тууралуу. Сабит Аллахындан ыраазы болсун мынтип айтат. Анас экөөбүз Савия деген жердеги үйүнүн үстүнкү кабатында отурат элек. Азанды угуп экөөбүз тең түшүп келдик. Анас кадамын кыска таштап басты да мен Заид бин Сабит менен бирге баратсам ал ушундай кыска кадамдап басып, эмне үчүн мындай басканымды билесиңби? Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун ушундай басып, эмне үчүн мындай басканымды билесиңби деп сураганда, мен Аллах жана анын элчиси билчүрөөк десем, ал намазга барган кадамдарыбыздын саны көбөйсүн үчүн ушундай бастым деген деп айтты дейт. Баягы канчалык кадамдарыбыз майда болсо, кадам көбүрөөк болот экен дагы, анан сооптор ошого жараша